Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allah Taala tutup жатқан, қармап жатқан оразаңыздарды қабыл қылсын. Жана оқып жатқан таравих намаздарыңыздарды қабыл болған намаздардың қатарына қосқан болсын. Әрбір мұсылман еркек жана аял dinин оқып үйренүүсү милдет. Қандай ораза тұту керек, қандай намаз оқу керек? Бұл әлбетте илим талап кылуу менен болот. Оразанын өкүмү тууралуу айта турган болсок, оразанын өкүмү ар бир мусулманга белгилүү. Ораза, сыям бул ислам түркүктөрүнүн, мындайча айтканда рүкүндөрүнүн бири болуп саналат. Оразанын парыздыгына төмөнкү аят далил. Аллах Таала мына ушул аят менен бизге Рамазан айында Рамазан айын оразасын тутууну парыз кылды. Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О Аллахка иман келтиргендер, силерден мурдагыларга ораза тутуу парыз кылынган сыяктуу силерге дагы ораза тутуу парыз кылынды. Ораза тутуудан максатты мына Аллах Таала аяттын акырында айтып жатат: "Лааллакум таттакун", таква болууңар үчүн экен. Бұл аяттан далил. Эми хадистен далил, сүннөттөн далил Ибн Умар радияллаху анхунун хадиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Буниял ислам аля хамсин шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва иқамис сала ва итаиз зака ва хаджил байт ва сауми рамадан." Ислам 5 түрккө, 5 ошол рүкүнгө негизделген. Мына ол мечиттин 3 түркүгү болсо, ислам дининин негизги 5 түркүгү бар. Биринчиси, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси. Экинчиси, намаз окуу. Үчүнчүсү, бир күндө 5 убакыт намаз окуу. Үчүнчүсү, ошол зекетти берүү. Жана төртүнчүсү, ажылык кылуу. Жана Рамазан айынын оразасын кармоо. Жалпы бул сүннөттөн далил оразанын парыздыгына. Эми жалпы мусулмандардын аалымдардын ижмасына көрө бардык аалымдар ораза парыз деп ижма кылышкан. Ар бир балагатка жеткен, акылы жайында, ден соолуктуу кишиге, ал аял болсун, эркек болсун, аял болсун, ага ораза тутуу ушул Рамазан айынын оразасын кармоо парыз болуп саналат. Барыбызга белгилүү болгондой эле оразанын парызы бар жана нафилдери бар. Жакшылап кулак салып угуп туруңуз. Эми бүгүн Рамазан айынын оразасы кандайча парыз болгон? Парыз болгонго чейин канча этапты, канча баскычты басып өткөн? Мына ушул тууралуу айтабыз. Парыз ораза мына биз тутуп турган азыркы кезде, мына Рамазан айынын оразасы Шабан айы менен Шаввал айынын ортосунда. Рамазан, Шабан менен Шаввал айынын ортосунда. Шабан айы, кийин Рамазан айы, андан кийин Шаввал айы. Исламдын башында, ислам эми адамдарга таралып жаткан алгачкы убактысында ар бир айда 3 күн ораза кармоо, жана Мухаррам айынын Ашура күнүнүн оразасы важип болчу. Парыз болчу. Ибн Аббас радияллаху анху айтат: "Хижраттан кийин биринчи насх кылынган, мансух кылынган, өкүмү жокко чыгарылган мына ол шарият, мына ол кыбла менен жана ораза дейт. Кайсы? Мухаррам айынын ошол оразасы жана ошондой эле мына ол ар бир айда 3 күн ораза кармоо. Эми ораза. Рамазан айынын оразасы Hicrattın 2. жылы
Badr soğuşundan aldın Şaban ayında farz kılındı. Şaban ayında farz kılındı. Biroq Ramazan ayının orozası бүгүнкү күндө барыбызга белгилүү болгон көрүнүшкө келип, ушундай абалда орозо тутууга токтогончо, мына ушундай барыбызга белгилүү болгон көрүнүшкө келип токтогончо 3 баскычты басып өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү 9 Рамазандын орозосун кармаган. Мындайча айтканда, кандай десем, 9 жолу орозо кармаган. Эми биринчи баскыч. Мына ол биз тутуп жаткан орозонун көрүнүшүнө келгенге чейин орозо ошол биз тутуп жатабыз, орозо тутуп жатабыз го. Мына ушундай көрүнүшкө келген чейин 3 баскычты басып өткөн. Биринчи баскыч бул баскычта орозо ыктыярдуу таризде парыз кылынды. Каалаган тутуп, каалабаган орозо тутууга кадыр болсо да, орозо тутпастан ордуна бир күнүнө бир мискинди тамак берип коюусу мүмкүн эле. Бул биринчи баскычта Аллах Таала орозону парыз кылды. Каалаган орозону тута берет. Каалаган орозо тутууга мүмкүнчүлүгү болсо дагы, кааласа орозо тутпай бир кедейди күн сайын тойгозуп койсо болот эле. Бул биринчи баскыч. Салама ибн Аква радıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'am miskin. Orada tutuğa kıynalgan kişilerge bir miskin beşaranın bir günlük tamağı ölçümünçe fidye töleölörü lazım deydi. Mına uşul ayat düşköndü. Kaalagandar orozo tutpay orduna fidye. Fidye degeni ar bir gün esevine bir miskinge tamak berişeteli. Bul aval andan kiyinki ayat düşkönçe ulanaverdi. Bul ayat hükümün mansuk kılgança ulandı uşul. Hüküm ulandı. Şunu otasızlar mı? Adamlarga har bir gün esevine kaalasa dağı, oroza tutuğa mümkünçülüğü bolsa dağı, kaalasa uşul kedeydi toygozup koyar, je kaalasa oroza karmayteli. Bul ayat ulanaverdi, kiyinki ayat düşkönge çeyin. Ekinci basqıç, bul basqıçta bardıq adamlarga oroza tutuu parz kılındı. Bir insan je üçüden aldın, uxtap kala turgan bolsa, emi keçinde iftardan aldım uxtap kala turgan bolsa, emi ağa je üçü aram bolup keler ki, kündün tününe çeyin, keçine çeyin. Oroza tutuu parz ele. Bul hüküm kiyinçelik, Allah Taala'nın bul sözü menen jokka çıktı. Kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvadi minel fecr. Janat te taң mezgilinen ак жип, кара жиптен ажыраганы силерге анық билингенге чейин жей бергиле, иче бергиле dedi Allah Taala. Бул кандай? Бул экинчи баскыч. Эгерде ифтардан алдын, ошол ифтар кылуудан алдын, ошол ифтар убактында бирөө уктап кала турган болсо, эми ойгоно турган болсо, бүттү. Ага ошол же үчү тыюу салынган. Түнү менен дагы, эртеси менен дагы, кийинки күндүн күн батуусуна чейин, кечине чейин, кийинки күнгө чейин. Анан бул өкүм өтө кыйын да. Эми ифтарды күтүп отурасыз. Анан кичине көз үргүлдө уйкуга кеттиңиз, бир жарым сааттан кийин турдуңуз, болду эми. Түнү менен жеш тыюу салынган. Эрте менен дагы. Анан күн бою кийинки күндүн кечине чейин чыдаш керек, сабыр кылыш керек болгон. Кийин Аллах Таала жей бергиле, иче бергиле, ак жип, кара жиптен ошол жалган таң, чыныгы таң бири-биринен ажыраганга чейин деген аят түшүп, бул өкүмдү жокко чыгарды. Эми үчүнчү баскыч, бул баскычта шарият кыяматка чейин өзгөрбөс өкүмдү коюп койду. Мына ушул биздики азыр тутуп жаткан орозобуз. Чыныгы таңдан, субахы садиктен баштап, күн батканча орозону уза турган амалдардан тыйылуу өкүмүн орнотуп койду. Эми бир хадисте айтайлы, мына ушуга байланыштуу. Kana ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسي. Barra İbn Azib radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan bu hadis. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarından biri orozo bolup oğuz açu vakti kelgende, mındaş aytkanda iftar vaktisi kelgende, je üçüden uktap kala turgan bolsa, emi kelerki kündün gün batuusuna çeyin je içpeyt ele.
وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال له أعندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلقوا فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه. Qays ibn Sirma al-Ansari ушул сахаба ораза туткан эле. Оз ачуу вакыты болгондо аялынын алдына келип, бир жей турган нерсең барбы деп айтты. Эми казаны кайнап турган эмес күн сайын эле биздикиге окшоп. Бир жей турган нерсең барбы деп айтты аялына. Аялы жок, сизге барып аракет кылып бир нерсени даярдап келейин деп айтты. Qays ушул сахаба күн бою иштеген. Күн бою иштеп чарчаган, анан уктап калган эле да. Аялы тамак алып келгенге чейин уктап калды. Фажату имраату аялы келсе, фаламма раату қалат. Анан жанагы күйөөсүн уктап жаткандыгын, Qayстын уктап жаткандыгын көрүп, қалат хайбатан лак. Шорун курсун деди. Хайбатан лак бизде деле бир жаргон сөздөр бар го мындай. Эми ушундай сөз да бул шорун курсун деген. Фаламма интасафа ан-нахар гуши алей. Анан эми жеп ичпейт деми, түнү менен жеп ичпейт. Эртеси да жеп ичпейт. Анан күн бою жүрүш керек. Келерки күндүн кечине чейин. Анан гуши алей өзүнөн кетип калды жанагы. Чыдабай өзүнөн кетип калды, өзүн жоготуп койду. Фазукира залика лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям, мына ушул нерсе анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтылды. Фаназалат хадихи ал-ая. Анан мына төмөнкү аят түштү. Ухилла лакум лейлата-ас-сиями ар-рафату ила нисаикум. Буга чейин мына ушул вакытта ошол аялдарына кошулуш арам болгон түнү. Кейін анан Аллах Таала ушул адамдарды эмесин жеңилдетип, ырайым кылып, эми ошол орозонун түнүндө аялдарыңарга кошуло бергиле деди. Ошол эрте менен ошол сахарлык, ошол сухур вактысына чейин болот ошол түнү аялдарга кошулууну, аялына кошулууну эмне кылды? Шарият адал кылды. Фафариху биха фарахан шадидан. Эми сүйүм, алар аябай каттуу сүйүндү сахабалар ушунда. Аябай каттуу сүйүндү да. Ва назалат, жана ушул аяттагы түштү. Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакум ал-хайтул абьяду мин ал-хайтил асвад. Эми жей бергиле, иче бергиле, ак жип ошол хатта ятабайяна лакум ал-хайтул абьяд мин ал-хайтил асвад. Ак жип кара жиптен мындай ажыралганга чейин. Мындай айтканда, жалган таң менен чыныгы таң бири-биринен ажырап, ошол жалган таңдан кийин ошол чыныгы таң келет, субух садик келет. Ошол вакыттан баштап анан күн батка чейин орозо туткула дейт. Эми мына биз тутуп жаткан орозонун көрүнүшү, биз тутуп жаткан орозонун көрүнүшүнө келген чейин мына ушундай 1, 2, 3-чү баскыч менен анан калган экен. Мына ушундай орнотулуп калган экен. Мына ушундай түзүлүп калган экен. Мына ушул кыскасы. Эми кээ бирлер суроо боюнча бир суроого жооп берип койсок, могу насвай сигарет, чылым тартса орозо бузулабы? Насвай жутпайт го дейт. Жок, насвай орозону бузат. Тамеки тартуудагы, чылым тартуудагы орозону бузат. Экөө тең, жеп ичүүдөн айырмасы жок. Бул бир тарабы орозону бузуу өкүмүн айттык. Экинчи бир тарабы болбойт мусулманга мындай нерсе. Мына орозо айы келип калды. Мына ушундай жаман адаттарды, жаман бир иплас нерселерди таштоонун мүмкүнчүлүгү мына колуңузда турат. Анан эрте менен кечке чейин тамак аштан тыйылып, сабыр кылып барып анан кичине шайтандыкын оозуңузга алып коесуз мен. Шунча күн бою сабыр кылат дагы анан ифтар ачылышы менен, ооз ачылуу менен кээ бир мусулман бир туугандар эми кичине туура эмес иштер жасап койт. Мына ушул чылымды дагы, мына ушул насвайды дагы таштап алуунун, башка арам нерселерди таштап алуунун чоң мүмкүнчүлүгүндө турабыз. Аллах Таала барыңыздарды туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи.